$39.000 Oğuşlarının Furqаттın 7 kilometrден туғандар мына ушул жакшынакай болгон жерден 15 сотик чек кошумча берилген 25 сотиктик ушул жер сатууга чыгып калды туғандар. Эми сиздер 7 километрден 7 километр түп тил ушул жол менен келген болсоңуздар, жолдун оң жагында болуп калат. Достор, көрүңүздөр, бул жака суу келген, свет келген, машиналар да беймарал келип кетет. Эгерде сиз ушул жол менен түп түз эле кеткен болсоңуз, сиз Папанга Кара Сөөгөткө жетип барат экенсиздер. Достор, чекти мен азыр бир катар ушул жерден ориентир айтып өтөйүн. Мына үйдүн кырын көрүп атасыздарбы? Ушул кыр менен түп түз кырга чыгат экенсиздер. Анан кыр менен мондо түшүп келген болсоңуздар, мына малкананын кырын көрдүңүздөр, бүтө бериши. Мына ушул жерге чейин экен, достор. Эми достор, мен азыр ушул жерде жакшы кылып силерге обзор кылып тартып көрсөтүп берейин. Сиздер видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Жүрөк жөнүнөн кысартып, лайктан басып, достор менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Достор, бүт тарабы коросу мондо жакшынакай болгон торзун менен тосулган, стойкалар коюлган. Молду эргилчектен түздө бисмиллахиррахманиррахим деп кирип келет экенсиздер. Бул жерге эмне деп сураган болсоңуздар, бул жерде мал үчүн той уткана кылып койсоңуздар болот экен. Арпа, жүгөрүнү ушул жерде сактасаңыз жакшы экен. Мындайча гана склад экен, достор. Көрдүңүздөр, азыр үйдүн кырынан келе турган болсок, мына үйдүн кырын көрүп атасыздарбы? Мына ушул жер. Примерно мына тегиз турган жер бул 15 сотик тугандар. Бул жерде сарай бар, жашаганга үйү бар. Анан кошумча берилгени мына көрктөндүрүү берилген мына үйдөсү турат да. Мына ушул жер 25 сотикте ошол жак экен. Ал жакта примерно бир 25-30 жактыдай мөмөнгө кирген өрүк, шадалык, кайналуу койгон класстар бар экен, достор. Көрүп атасыздар. Эми мен азыр мына жакка кирип туруп сарайын сиздерге бир катар көрсөтүп берейин. Сарайына келе турган болсок, сарайдын да коросу өзүнчө тосулуптур. Мынакей эргилчектерден бери коюлган. Бул жака жакшынакай баллондорду да тизип коюптур. Сарайдын узуну 30 метр. Турасына келе турган болсок 10 метр, достор. Көрдүңүздөр, сарайга кошумча да өзүнчө мынерде кичинекей койлоруңузга арашанда жата турган мына жерде жакшынакай өзүнүн бир бөлмөсү бар экен. Мына жакынан көрсөтүп коеюн. Мынакей достор, бул жакта азыр торбоктор жатат экен, көрүп атасыздар. Сарайдын ичине келе турган болсок, ичи аябай кеңирээк, достор. Чатыры шыйпырдан жабылган. Мынакей суу, жамгыр жаса, кар жаса өтпөйт экен. Кичине терезелерин көрүп атасыздар. Эки канатты эшиктен кирип келет экенбиз. Мен азыр ичин көрсөтүп коеюн. Мынакей достор, ичинен кирип келгенде кааласаңыз бука багыңыз, кааласаңыз арашан кое багыңыз, мына жерге 10 букан байлап койсоңуз да болот экен. Мынакей. Эми ремонтун өзүңүз бир катар кылып алсаңыз да болот экен өзүңүзгө. Бу жакта той чөптөр турат экен. Мол мал жата турган жерине келе турган болсок, пышык, мынакей камкычтан жакшынакай кылып тегиз кылып төшөп коюптур. Машалла, өтө сонун. Анан бул жерге да мынакей свет келген, светтери бар. Коросун азыр алдынан көрсөтөйүн, достор. Мынакей. Бул сарайдын маңдайкы бети, аябай сонун локацияда жайгашкан. Бул жерде баягы мал чарбачылыгын кызыккан достор болгон болсо, мына ушулар менен видеону бөлүшсөңүздөр болот экен, мына ушул жерде жакшы экен. Мындайынан ток тартып келиптир. Үйдүн маңдайкы бетинен көрсөтүп коеюн. Бул жерде алган болсоңузчу, туугандар, суулары ар дайым шаркырап турат экен. Светтер ар дайым жаркырап турат экен. Жашоого абдан ыңгайлуу, сонун локацияда жайгашкан экен, достор. Көрдүңүздөрбү? Азыр мен крандан көрсөтүп коеюн, суунун бул жерде кандай агып турганын. 24кө 7, ээсинин айтымы боюнча, мына ушул шланги менен суу келип, токтобой агып турат экен. Көрдүңүздөрбү? Сонунда бул, мынакей сууну карасаңыздар, капкаралуу жерде агып кетип аткан көрүп атасыздарбы? Азыр мына. Туугандар, мына суунун чыгып атканын караңыздарчы. Бул таза артезиан суусу да. Көрдүңүздөрбү? Бул биринчи кран. Бул жерге келе турган болсок, экинчи кран мынакей. Бул мына ушул бактарды сугарып турганга жакшы экен. Үйүнө келе турган болсок, үйү жалпысы 2 комнаталык экен, жашоо ыңгайлуу. Анан кошумча алдында временкасы дагы бар экен, достор. Сөрүсү менен. Анан бул жерде футбол менен экен, достор. Көрдүңүздөр, эми маңдайкы бетинен бир катар көрсөтүп коеюн. Ойбой. Укмуш сонун жер экен го. Документтери так дана, кызыл китеби бар, туугандар. Ал жагынан эч кандай кыжалат болбойсуздар. Үйүнүн маңдайкы бети. Биз айттык го, свет келгенде мынакей мен светти да жакшынакай тартып коеюн. Бул жака машиналардан бери беймарал келет да негизи. Анан жолуна келе турган болсок, жолу мына ушул үйгө жетпей асфальт бүтөт экен, бир 2 мүнөт жол. Анан ээсинин айтымы боюнча уже планга кириптир. Мына ушул көчө до конца Кара Сөөгөт менен Папанга чейин асфальт болот экен. Эми буюрса, проектке кирген болсо, ол асфальт болуп калат. Мектеп, анан балдар бакчасына, мечит, медреселерге туугандар, мына ушул жол менен түздө барсаңдар жетип барат экенсиздер. Негизи жакын локацияда экен. Ээсинин номерлерин жазып коем. Ээсинен толук маалымат алсаңыздар болот. Биз азыр көчө жагына чыгабыз, сиздерге бир катар кылып ориентир адрестерди жакшы кылып түшүндүрүп берели.
Биз турган жер Ош Алай центральный көчөсү туугандар. Өздөр көрүп тургандай эле, эгерде сиздер Ош шаарынан келаткан болсоңуздар, Эмпа заправкадан бир аз өткөндө жолдун оң жагында 7-километр. Береке ушул магазинден 7 километр жүргөн болсоңуздар, сатылып жаткан жерге туш болосуздар. Эгерде сиздер Алай, Кичи Алайдан келаткан болсоңуздар, солго буруласыздар туугандар. Жакшы инсандарга жакшы чектер, үйлөр насип кылсын. Охо KG каналы ар дайым сиздердин кызматыңыздарда.